Искак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин технология факультетинин коомдук тамактануу азыктарын технология кафедрасынын мугалими Алмазбекова Паркой Алмазбековна жана жанымда менин жардамчым окуучу 3-курстун студенти бул Алмазбек кызы Нават. Сиздер бүгүн көрүп туруңуздар, алдыңыздарда биз жашылчаларга жасалган абдан пайдалуу, абдан керектүү болгон тамак ашты көрсөтөбүз. Тамагыбыздын аты бул дымдама, сиздерге белгилүү болгондой эле дымдама. Бирок бул тамактын өзгөчөлүгү себеби бул тамак ашка бир аз көбүрөөк пайдалуураак болгон жашылча жемиштерди кошобуз. Мисалы, айта кетсек, бул абдан пайдалуу күндө колдонулган мезгилге жараша баклажан жана кабачок. Биз бүгүнкү даярдай турган тамактын дымдаманын өзгөчөлүгү биз аны куурубай дымдап эле бышырабыз. Анткени көбүрөөк куурулбаган учурда дымдап бышырганда абдан көп керектүү болгон витаминдер, макро-микро элементтер курамыны көп камтыйт дагы, жана биздин организмге абдан пайдалуураак болот. Сиздердин алдыңыздарда көрүп турган бул бир аз уйдун эти майы менен колдонулчу суу май, помидор, пияз, жашылчалар бул кааласаңыз пияз, көк пияз жана укроп, картошка, болгар калемпири, капуста жана сабиз жана айтып кеткендей эле сиздерге мезгилге жараша баклажан жана кабачок. Жана курамына сарымсак кошсок болот. Анда эмесе биз буларды туурап даярдай берели. Сен мында мону майдараак, буну мында кылып турай бер. Сиздердин алдыңыздарда көрүп тургандай, кааласаңыз уйдун этин, кааласаңыз койдун этин өзүңүздүн табитиңизге жараша каалашынча турай берсеңиздер болот. Анда эмесе этти туура алган соң биз уже жашылчаларга өтөбүз. Картошканы, менин жардамчым картошканы, ал эми мен кийинки сабизди туурай берейин. Сиздер көрүп тургандай, картошка эзилип кетпеш үчүн бир аз чоңураак кылып тура алабыз. Кийинкиси биз болгар калемпирин, бул кааласаңыз чоңураак кылып 3 буручтуу кылып тура алсак болот. Так, анда эмесе эми кийинкиси биз баклажан менен кабачок тура алабыз. Алардын эзилип кетпеш үчүн тамакта буларды бир аз чоң-чоң кылып тура алсак жакшы болот. Анда эмесе кийинкиси биз капустаны турап баштайбыз. Капустаны болсо 4 бурчтук кылып, чоң-чоң кылып тура алсаңыздар туура болот. Ал эми менин жардамчым болсо пиязды жарым тоголок кылып турайт. Ал эми эң негизги азыктарды туураган соң биз кошумча бир аз сарымсактан 2-3 эле даанасы керек болот. 2-3 даананы, помидорду жана жашылчаларды турап алабыз. Сиздер көрүп тургандай сарымсакты турап атабыз, аны чоң-чоң эле турап коюшту жетиштүү. Ал эми мен эң акыркы азыкты бул үстүн кооздош үчүн биздин жашылчаларды бир аз турап коебуз. Кооздоо үчүн каалашынча колдон келген жашылчаларды турай берсеңиздер болот. Мисалы, райхан, укроп, кинзаны, петрушканы. Бул дымдама тамак ашы 3 порцияга ылайыкташып даярдалып жатат. Эми отко коюп бышыроого даярдайбыз. Белгилеп кеткендей, биз бул тамакты куурубайбыз, демдеп гана бышырабыз. Бир аз башында бизден этибиз майлуураак болгондуктан суу майын бир аз азыраак кошобуз. Суу майын 40 же 30 граммдагы май жетиштүү болот. Аны бир аз куюп алабыз биздин казаныбызга. Андан соң көпкө бышылуучу азыктардан бул сөзсүз түрдө эт болот. Биринчи этти катары менен кетиребиз. Этти тизгенден кийин пиязды кошобуз. Пиязды дагы эт тизгендей кылып катары менен тизип алабыз. Пиязды тизип алган соң бир аз бул тамакты аралаштырбай биз демдеп бышыргандыкка байланыштуу бир аз булардын ортолоруна туз жана калемпир, кара бурчун кошобуз. Тузду сөзсүз түрдө азыраак колдонуңуздар, анткени ачуу кылып алышыңыздар мүмкүн, туздуураак кылышыңыздар мүмкүн. Андан кийинки соң 3-чү катарына сабизди тизип чыгабыз.
Союзде тизе алган соң 4-чү катары кылып биз картошкабызды салабыз. Картошкабызды биз салган соң дагы бир сыра туздап, туз кошуп жана кара мурчту дагы кошобуз. Картошканы кошкон соң кийинки 5-чи катарына бул капустаны кошобуз. Капустаны кошкон соң бир аз туз кошобуз. Сиздерге дагы бир сыра эскерте кетейин. Тузду сөзсүз түрдө өлчөмдөп аз-аздан кошуңуз керек. Анткени ар бир катарына бирден туз жана кара мурчтон кошобуз. Анткени бул тамакты аралаштырбай бышыранга соң демдебей эле ачпай ошого жараса ар бир катардын астына ичинде бир аздан туздап коюшуңуз керек. Туз ден соолукка зыян болгондуктан дагы себебинен азыраак колдонууга аракет кылыңыздар. Думдама тамагында негизи эмне себептен катары менен кошуп атабыз? Бул азык заттардын бышысууна, мүнөтүнө жараша кошобуз. Көбүрөөк бышкан азык заттарды түп жагына, ал эми тез быша турган азык заттарды бул өйдө жагына тизебиз. Эң негизги азык заттарды тизип алган соң, мезгилде колдонуучу могу баклажанды тез быша турган, ошондой эле кабачокту кошуп алабыз. Буларды дагы катары менен тизебиз. Кабачок менен баклажанды тизип алган соң, андан кийинкини болгар калемпирин кошобуз. Болгар калемпиринен кийин бир аз дагы кайра тузду кошобуз жана кара мурч. Думдама тамагына кошулчу азыктардын баарын катары менен тизип чыктык. Мына акырында болсо азыр помидорду кошуп туруп, буну демдейбиз. Мынакей биздин азыктар даяр болду. Думдама тамагында ал эми азыр капкагын жаап, отко коебуз. Мынакей алдыңыздарда думдамага даярлаган азык заттарды отко коебуз. Отко койгондо сөзсүз түрдө жай отко коебуз. Анткени дымдалып бышат жана ошондой эле биздин думдама тамагыбызга бир аз 100 граммдай суу кошуп коебуз. Суу кошуп туруп демдеп коебуз. Биздин думдама даяр болгончо биз колуңуздарда турганда ар кандай пайдалуу керектүү болгон жашылча салаттарды даярдасак болот. Мисалы сиздердин алдыңыздарда биз бүгүн свежий салат деп коет, свежий салат жасайбыз. Бунун курамына болсо сабиз, помидор, лимон, жашылча укроп, бадыраң, редиска жана бир аз орточо болгон болгар калемпири колдонулат. Ошондой эле сумай. Биз сабизди сөзсүз түрдө даамдуураак ичкерек болуш үчүн биз аны теркадан өткөрүп алабыз. Менин жардамчым сабизди теркадан өткөргөнчө мен болсо кийинки азыктарды, бул бадыраңды, болгар перецтерин турай берейин. Бадыраң, болгар перец, калампирин турап алган соң биз помидор менен редисканы турайбыз. Редисканы каалаш өзүңүздүн табитиңизге жараша, өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша редисканы же башка мисалы кабачокту деле ошол жашылчаларды кошсоңуз да болот. Анткени алар силерге белгилүү болгондой эле баарыбызга көп негизги жашылчалар көптөгөн витаминдерди курамына камтыйт. Микро, макро элементтер, көптөгөн пайдалуу заттарды курамына камтыйт жана биздин организмге абдан пайдалуу болот. Редисканы туурабында биз көбүнчө кабыгын арчыбай туурабын чечтик, анткени бизге белгилүү болгондой эле кабыгында көптөгөн витаминдер камтыйт. Жана ошол себептен биз бүгүн мындай шакирче катары турасак бир аз кооздураак көрүнөт. Мынакей биз эң негизги азыктарды свежий салатына турап алдык. Турап алган соң биздин сабизибиз сөзсүз түрдө ушундай көлөмдө жана ичкеликте теркадан өткөрүлүш керек. Сабизибизге биздин тураган жашылчабыз сиздерге көрүнгөндөй бадыраңды, андан кийин болгар калемпирин, помидорду жана редисканы кошобуз. Буларды кошуп алган соң сөзсүз түрдө бир аз аралаштырабыз дагы жана аларга даам берүүчү бул тузду бир аз өтө аз өлчөмдө сиздерге керектүү болгон сиздердин табитиңизге жараша кара мурчту жана ошондой эле даам берүүчү бир аз сумайды кошобуз. Анда эмесе биз негизги азыктарды кошуп алган соң, эгерде сиздин салатыңызга бир аз кычкыл даам бергиңиз келсе, сөзсүз түрдө бир аз лимонун же лимон кычкылын кошуп алсаңыз болот.
даам берет. Эң аягында биз жашылчага укропду кошобуз. Кааласаңыз, эгерде колуңузда көк пияз же башка жашылчалар болсо деле кошсоңуздар, даамга жараша, өзүңүз табитиңизге жараша кошсоңуз болот. Мынакей бүгүнкү биздин тамагыбыз даяр болду. Дымдама тамагыбыз жана ага кошумча свежий салат деген атындагы салатыбыз даяр болду. Дымдама тамагыбызды биз демдеп бышырган соң, муну катар менен тизип азыктарды биз аларды бир аз аралаштырып алабыз дагы. Анан порцияга бөлүштүрүп, тарелкаларга салабыз. Мынакей дымдама тамагыбыз даяр болду. Эгерде өзүңүздүн татымалыңызга жараша, ар кандай көпчөктөр менен кооздоп койсоңуз болот. Мисалы, көк пияз менен, укроп менен, кинза менен же петрушка менен өзүңүздүн табитиңизге жараша кооздоп койсоңуз болот. Мынакей бүгүн жашылчалардан жасалган, абдан пайдалуу азыктардан жасалган биздин дымдама тамагыбыз жана ошого кошумча биздин свежий салат деген салатыбыз даяр болду. Бул тамактын негизи курамында көбүнчө жашылчалар камтыйт. Анткени жашылчаларга сизге дагы эс айтып кетейин. Курамында көптөгөн витаминдер, макро, микроэлементтер жана пайдалуу заттар абдан көп болгондуктан бул тамактар сиздин организмиңиздерге көп пайдалуу таасир